Sүйүктүү бир туугандар, баарыңыздардын тутуп аткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Азыр ушинтип мен алыста, бирок ар бириңиздердин үйүңүздөрдүн кээ биринин босогосунда, кээ биринин эшигинин үстүндө, дагы биринин үйүнүн төрүндө орун алган сыналгадан маңдай теске отурабыз. Бирөөбүз сүйлөсөк, калганыбыз баарыбыз кунтуп угуп отурабыз. Туткан орозоңуздар кемчилик кабыл болсун деген сөз кандай ширин сөз. Бул инсандын сөзү. Туткан орозоңуздар кемчилик кабыл болсун. Бир аз сабыр кылалы, ифтарга жетип барабыз деген сөз андан да мыкты сөз. Эми ушундай мындан да мыкты сөздү Аллахтын өзүнөн тыбытун ушунчалык тазардыңар, ушунчалык жеңилдедиңер. Саламун алейкум, силерге тынчтык болсун. Силерге бейпилдик болсун. Удхулуха, эми киргиле. Бейишке киргиле, бирок киргенде дагы Райян эшигинен киргиле деп айтат. Ошол сөздү чогуу укканга баарыбыз, Аллах баарыбызга насип этсин. Билесизби ал Райян эшиги кандай эшик? Райян эшиги ушундай бир эшик. Элестетпегиле силердин өзүңөрдүн короңордогу машина кирчү дарбазаны же үйүңөрдүн эшигин. Ал дегени Райян эшигинин кенендиги чыгыш менен батыштай. Аябай кенен. Эмнеге Аллах Таала ал жерди тек гана ыйык Рамазан айда орозо туткандар, тилин сактагандар, бардык мүчөсүн сактап орозо туткандарга арнады. Анткени чаңкап, суусап, курсак ачып, умтулуп тургандарды эшикти ача салып, кирип эле бейиштин ичиндеги агып жаткан бал, сүт, суу, суусундук дарыясынан кангыча, пайгамбарыбыздын Кавсар суусундугунан кангыча уртагыла деп биз үчүн жашыл коридор ачып берет да. Бул VIP да. Аллах Таала ошол жактан кирүүнү баарыбызга насип этсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туба лиман важада фи сахифатихи истигфаран касира. Пайгамбарыбыз ушундай деди. Бейиш болсун. Субханаллах. Пайгамбарыбыздын дуасы, пайгамбарыбыздын бизге айткан тилеги, батасы, карабайсызбы? Кимге? Ким бейиштик болсун? Пайгамбар айтты, туба лиман, бир адам бейиштик болсун. Важада фи сахифатихи истигфаран касира. Ал өзүнүн оң желкесиндеги периште жазган дептеринин баракчаларынан көптөгөн истигфарды таап алса эле, демек истигфар табылса эле бейиш болсун деп атат. Көрсө, адам баласын бейишке эң көп алып келе турган сөз истигфар. Истигфар. Астагфируллах, астагфируллах. Нур үстүнө нур. Нур үстүнө нур. Үстүкө босток. Ыйык Рамазан айы күнөөнү кечирип атат. Хатымдар, Кур'андар, ибадаттар эселенип атат. Ошол учурда бир жолу истигфар айтсаңыз, Аллах Таала 10-дон 700-ге чейин көбөйтүп коюшу Аллахка жеңил. Андыктан басып жүрүп жеңелер, эжелер, жубайлар, ашканада кайната, кайненеге, ата-энеге, жолдошуна кызмат кылып жүрөбү, тамак бышырып. Ушулардан Аллах разы болсун. Истигфар толтура бергиле. Бул аял заты апаларыбыз, жеңелерибиз, эжелерибиз, булар кыздарыбыз. Тамак аш кылып жүрүп, тамак аш кылуу өзү бир мубах нерсе, бирок булар фарыздын соогун ала берет. Сүннөттүн, важиптин, фарздын, ибадатын соогун ала берет да. Кандай сонун ибадат кылып атасыздар. Ошондуктан истигфарды көбүрөөк айтыңыздар. Истигфар айтыла турган эмне болот? Астагфирулла. Истигфар бул лимагфирату дунуб, күнөөнү кечирет. Ооба. 5 убакыт намазды эмнеге окуп атабыз? Намаз окуп бүткөндөн кийин эң аягында суранганыбыз, Аллахым күнөөбүздү кечир дейбиз. Ошол күнөөнүн кечирилишине истигфар эң негизги себепчи. Астагфирулла. Факулту истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Садакаллаху алейхи. Нух пайгамбардын тили менен Аллах Таала Нух пайгамбар өзүнүн коомуна айтты. Факулту истагфиру Раббиңерден кечирим сурагыла. Раббиңерден кечирим сурагыла. Иннаху кана гаффара. Анткени ал өтө кечиримдүү.
Sen geçirimini surap koy, Allah geçiredi. Estağfirullah, estağfirullah degen söz çıksın ağzınızdan, Allah geçiredi. Allah geçirmeye koymaydı, Allah geçiredi. Allah geçirүүчү, Allah geçirүүгө kadir, güçü jetet. Allah geçirүүnü жақшы көрөt. Allah bendesi özü geçirilүүгө tatыksız bolsa dagı, kımınday эле bir жақшы iş менен Allah geçirilbей turgan çoğun günölөрдү geçirip koyat. En negizgisi kıymıl biz taraftan bolsun. Бұл istiğfar bir ile günönün geçirilişine sebep bolboston nuzulul amtar, пайдалуу жамгырдын өз учурунда, өз убагында, өз мөөнөтүндө жаап, эгинге, малга, жерге, аймакка, өлкөгө, инсанга жамгырдын өз мөөнөтүнө түшүшүнө себепчи. Истигфар. Yursilis samaa aleykum midrara. Sadakallah. Истигфар айтсаңар, Rabbingер силерге асмандан нөшөрлөгөн пайдалуу эгинге, малга, инсанга пайда бере турган, сиңе турган пайдалуу ак жан берет, ак жамгыр берет. Ак жанды баары түшүнөт эми. Бул ак жан жердин мээсинен өтүп, бүт чөп чарлардын эгиндердин тамырына чейин бара турган жамгыр. Анан эми азыр айтор бул тамактардын начардыгынанбы, же болбосо баягы бузук тасмаларды көп көргөндүгүнөнбү, азыр үйлөнгөн жаштардын көпчүлүгү балалуу болбойт. Согунчого канап төрөбөйт келиндер. Жашоосунун бузулушу, ажырашышы дагы ушудан. Төрөбөй коюлуптур деп эле ажырашып атат да. Анан тиги табыпка, тиги көз ачка, бул дарыгерге барып убара боло берет. Allah Teala Kur'an'da açık aytkan, estağfirullah. El-imdad bil-emval vel-banin. İstiğfar aytsa, kedeydi Allah Teala bayıtat, tokumsuzda Allah Teala uruqtu kıladı. Bul degeni perzent beret. Kepildigi menen. Uğup durun ayatqa, estağfirullah. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Sadakallahul azim. İstiğfar aytsan, men sağa maldın türünön berem. 4 түлүк mal. Алардын туягы көбөйөт. Эсептеп бүтө албай каласың. Акылы мыкты, ден соолугу чың, зирек, эс акылдуу, ыймандуу, элдин, сенин, аймагыңдын керегине жараган, өзүмдүн буйругумду аткарып, мен тыйгандан тыйыла турган жакшы перзенттерди берем деди. Аллаху акбару. Allahu akbaru. Aytqıla. Allahu akbaru degile. İstiğfar aytqıla. İstiğfar menen bardıq işti bütürüp alsaq bolot. Bizge azır şans, azır mümkünçülük. Tozok eşigi jabıldı. Beş eşigi açıldı. Toba eşigi açılıp durat, jabılbay. İstiğfar ayttık da Allah Teala kabul kılıp atat. İstiğfar ayttık Allah Teala kabul kılıp atat. Duhulul cennet 5'e gireriz inşallah. İstiğfarın ayından 5'e gireriz. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Siler üçün Allah Teala 5 yardadı. Gerek bolsa siler üçün bul dünyadagi ekken, tikken daragыңарды mömölүү kılıp koyat. Kırsıgынан, üşüktön, jana başka narsadan saktap koyat. İstiğfar aytqıla. Akırkısı. Karagıla. 5 baktar көбөйөт, эгинибиз мол болот, түшүм мол болот. Дарыялар, булактар, кургабайт көзү мыкты болот. Мен сүйлөйүн десем, сүйлөй берем, узарта берем. Андыктан мен эми азыр бир аздан кийин сиздердин ошо WhatsApp'тан келген суроолорго жооп берүүгө өтөбүз. Алыбыздын жетишинче иншалла албетте. Бул истигфар айткандар кимдер? Бул жака мага суроолор келип калды, кечиресиздер. Саламатсызбы? Өзү негизи ассаламу алейкум деп саламдашалы туугандар. Мусулман эли, мусулман журтубуз. Ассаламу алейкум деген укулуктуу. Бул Аллах Таала өзү үйрөткөн саламда. Машаяк баптисттер кимдер? Жана аларга турмушка чыкса болобу дейт. Буларга таптакыр турмушка чыкпагыла.
булардан үйлөнбөгүлө. Булар İsa пайгамбарды Кудай деп билгендер. Булар İsa пайгамбарды Кудай деп билгендер. Кудай сактасын. Менин жашым 24-тө, 38 жашымда намаз окуп баштадым. Менин жашым 34-тө, 38 жашымда намаз окуп баштадым. Окубаган күндөрүмдү кандай толтурсам болот дейт Азамат. Ошол окулбай калган бойго жеткен күнүбүздөн баштап эсептеп, мага кече бир 19-20 бала чалып, каза намаздарымды баштадым. Ушунча жылдык намазым бар экен. Күнүнө казасын окуп атам. Bir күндө 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк, кээде 10 күндүк каза намаздарымды окуп атам дейт. Bir азан айтасыз, калгандарын экамат айтып окуй бересиз. 1 күндүктү казасын берем десеңиз, ошондо бат бүтөсү иншалла. Ассаламу алейкум. Орозонун 15-чи күнүндө жума күнү асмандан катуу үн чыгат деп жатышат, ишенсе болобу? Учурдан пайдаланып айтып коеюн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул жерин кесип WhatsApp'ка мисалы таркатсаңар да болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Мен кадиба алейя мутааммидан фальятабавва мақ'адаху минан нар." Пайгамбарыбыз айтты, садақаллахул азим. Садақа Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Ким менин атымдан жалган хадис айтып жайса, жеткирсе, демек ал азыртан камылгасын кыле берсин, даярдыгын кыле берсин, билип койсун, бара турган жери тозок. Ал эмне иш кылса деле, кандай жакшы иштер жасаса деле, менин атымдан жалган хадис жеткиргендиги үчүн бара турган жери тозок. Бул жалган нерсе. Орозо жуманын күнү башталып, анан ортоңку 15 күндө жумага дал келсе, асмандан дабыш келип, Жабраил кыйкыратмыш деп атат. Бары жалган, пайгамбарга жала жабылып атат. Асмандан Жабраил алейхиссалам кыйкырбайт. Жабраил алейхиссаламдын кыйкырганы болгон эмес, ал пайгамбарга вахий алып келген. Кыйкырчу жана сурнай тартчу периште Исрафил деген периште бар. Кыяматтын качан болушун эч ким билбейт. Асмандан үн келгенде көз сокур болуп, кулак дүлөй болуп калуу биякта турсун, жүрөктөр жарылып өлүп калат адамдар. Буга окшогон мындай жалган жалаларды, имиш ушактарды ыйык Рамазан айында чыгарбагыла. Муну Исраилияттар деп коет. Исраилияттар деген еврейлердин токуп чыгарганы. Мусулмандарды ибадатынан чалгытып, аларды бир өз ара дүрбөлөңгө салып коюшу. Токтоткула, мындайларды телефонуңарда жайылтпагыла. Ким эгерде телефонда жайылта турган болсо, пайгамбардын атынан жалган хадис айтып, пайгамбарга жала жапкандай күнөөгө батасыңар. Мен намаз окуп атканда, кээде алдыма мышык туруп алат, намазым бузулбайбы? Эч кандай намаз бузулбайт. Намаз бузулбайт. Өтө берсин, отура берсин мышык. Балдарыңар өтүп кетсе да эч нерсе болбойт, бойго жете элек. Кайненем мугалим болуп туруп, 6 саны аман төрөлгөн баламды элдерге инвалид деп ушак таркатып жүргөн. Кайненем ушинткени болобу? Өзү намаз окуйт 5 маал дейт. Эми бул инвалид деп ушак чыгарганын себеби эмнеде? Эгерде жөндөн жөн эле бир жөлөк пул, жардам, кайрымдуулук алайын деген болсо, анда өтө чоң күнөө. Аябай чоң күнөө, жалган айтуу чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда Абдуллах деген бала 6 жашар. Мен апамдын үйүнөн чыгып, балдарга кошулуп ойногона жатсам, апам оң колун момундай кылып, уучун бир аз түйүп туруп, "Келсең момуну берем." "Келсең" деди. Мен айттым, "Жок, барсам мени тутуп аласыз да, кармап. Оюнга жөнөтпөй койсом." "Жок, жөнөтөм. Момунун алып кетесиң" деди. Мен барбай аттым. Ошол учурда апамдын аркасынан Расулуллах келип, "Мафиядик. Колуңузда эмне бар?" деди. Апам чочуп кетти, ордунан туруп жаза салды. "Колумда курма бар" деди. Мага курма берген аткан экен байкуш апам. Расул апама карап туруп, "Эгерде колуңузда эч нерсе жок, балаңызды азыр алдап тутуп алганыңызда, Аллахтын алдына сиз баланчы, жалганчы деп жазылмаксыз" деген. Андыктан кайнеңиз ошентип бере турган болсо, Аллахтын алдына жалганчы деп жазылды, Кудай сактасын. Окуган намазынан демек баары албаптыр да, таасир албаптыр.
Kur'an hatmын окуп бүткөндөн кийин кайсы сүрө окулат? Анан Kur'an окуп ыйласа даарат бузулабы? Kur'an окуп атып эмес, намаз окуп атып ыйласаңыз дагы дааратыңыз бузулбайт. Бейишти, тозокту, күнөөнү, Алланын мээримин, кечиримин ойлогондо ыйласа намаз бузулбайт. Такыр намаз даарат да бузулбайт, намаз да бузулбайт. Kur'an хатым кылып бүткөндө Kur'an'ды Fatiha'dan başlap An-Nas сүрөсүнө чейин жеткенден кийин кайрадан башынан түшөбүз, Fatiha'ны окуйбуз, Бакаранын башын окуйбуз, Аят Аль-Курси'ни окуйбуз, Али Имранды окуйбуз, анан дуа кылсак, ушул пайгамбарыбыз мактаган Халул Муртахил деген, Kur'an'ды баш аяк бир окуп жеткирип койду деген эң мыкты пайгамбар мактаган хатым ушул. Kur'an хатым кылгандан кийин эмнени сурансаңыз Аллах Таала берет. Ошон үчүн сахабалар Kur'an хатым кылганда бардык үй бүлөсүн чогулуп, үй бүлөсүнүн бардык мүчөсүн чогултуп туруп, анан бата кылган. Арапа качан болот, жылына канча жолу болот, орозого бир күн калганда Арапа күнү деп жатышат го. Арапа качан болот? Арапа болуп өтүп кетти да кагылайын. Биз азыр орозодо жашап атабыз. Сиз издеп аткан Арапа орозонун башында өтүп кетти. Баланы канча жашынан медресеге бериш керек? Жок. Биринчи өзү үй, эне, бала үчүн, кыз үчүн мектеп, медресе. Уяда эмнени көрсө учканда ошону жасайт дейт. Силер башка медресеге берсеңер деле, ошол силердин уяда берген тарбияңар таасир эте берет. Ошондуктан баланын кулагына дайым Кур'ан, азан, тилават, хадис, таалимдер угулуп турса, ал мындай арыгы чабылган бала болот да. Балдарыңарды болсо азыр мамлекеттик мыйзамга, расмий мыйзамга баш ийип, 11 классты бүтүргөндө анан кийин медресеге бересиңер. Ага чейин жакшылап өзүңөр мектеп болгула, өзүңөр медресе болгула, өзүңөр мечит болгула, өзүңөр институт, университет болгула. Азанды теледен айтып жатпайбы? Ошону угуп эле намаз окусак болобу же эшикке чыгып өзүм азан чакырамбы улук деп. Мечит сыналгыдан айтылган азан намаз окууга жарабайт. Сыналгыдан айтылган азан ифтар кылганга жөн эле эскертме. Мына ифтарлык учуру келди, өзүң адатсаңар боло берет деген календарды көргөнгө көзү мында чамасы жетпеген аксакалдарга, апаларга, аталарга чыгарылган программа бул. Намаз окуш үчүн, жоксо багымда намаз окуш үчүн сөз түрдө азан айтабыз. 5 убакыт намазга телефондогу, радиодогу, телевизордогу азандар өтпөйт. Мен 4 эле сүрө билем. Тахажжуд намазда 20 рекетти кандай окуса болот? 4 сүрө деген бул көп да. Эгерде сиз былтыркы мурда жылкы Рамазандарды дагы 4 сүрө менен келсеңиз, анда жалкоосуз. Ошон үчүн быйылкы Рамазанда 4кө дагы 4тү кошуп койсоңуз 8 сүрө болот. 8 сүрө менен жашап каласыз. Дагы 4 сүрө кошуп койсоңуз 12 сүрө болот. Быйылкы Рамазаныңыз былтыркы мурдагы Рамазандардан айырмасы болсун. Кайталап окуй бересиз. Молда тамдар сөк чыккан үйдөн дамоз тийбейт. Ошол үйдөн жасалган тамакты башка үйгө алып барса жейт. Ушул туурабы? Кош. Эми жакшылап угуң. Жетими жок үйдөн жесе болот. Жетим. Эгер жетими бар үйдөн желе турган болсо, молдоң болобу, молдо эмесиң болобу, жесе болбойт. Таптакыр болбойт. Кудай сактасын. Ал эми жетими жок үйдөн, эгерде атама ушул соогу тийсин дедик эле, кайрымдуулук кылалы, орсийбесеңер капа болуп калабыз деп башка үйдөн тамак жеш керек. Эми сөөктүн жанына отуруп алып тамак жейсиңер, кызык. Башка үйгө барып тамак берсе жейсиң да, бирок жетими жок болсун. Азан айтпай эле намаз окуса болобу? Сууга кол малынып калса дааратка жарайбы? Азан айтпай намаз окуса болбойт, макрух болот. Болгондо дагы оорураак макрух болот, анткени азан сунаты муаккада, сөз түрдө айтылыш керек. Үйдө да айтабыз, сапарда да айтабыз. Ал эми дарат алына турган сууга сиздин колуңуз таза мезгилден малынса, ага дарат ала бересиз. Кулагыман ириң агат, бирок 5 убакыт намаз окуйм болобу? Аллахым шифа берсин биринчиден.
Мен сізге бір дарын айтайын. Жасап көрің. Мен мұны өз тәжірибемде көрдім да. Ошол құлағынан ирең ағып қалған адамға азан айттым. Көп азан айттым. Ирең тоқтады. Ошондой кылың. Ассаламу алейкум. Менин бетим аябай курук, сухой. Дарат алгандан кийин бетиме крем коюп алып окуйм. Крем койбосом аябай тартышып ыңгайсыз абалда болом. Боло береби? Рахмат. Болот. Бирок ошол кремдин составын билиш керек да эми. Кремдин курамын билиш керек. Анын курамында баягы мусулман колдонбой турган аябай жаман балит нерселер барбы жокпу? Сөз ошондо. Ошолорун мындай ылгап алып, сизге мен айтайын дегеним ушул зайтун майын сүйкөп койсоңуз жакшы болсо керек. Ушул аябай жакшы. Саарлык жегенде бет жуубай жесе эмне болот? Жогорку суроого окшоп бетиңиз тартышып калат да, эмне болот эле бет жуубасаңыз. Ошон үчүн ушул оозду чайкап, бетти жууп келип туруп жесеңиз жакшыраак болобу дейм да. Өзүңүз дагы уйкуңуз ачылып, жакшыраак чайнайсызбы? 2 чайнап эле бир жута бербей, көбүрөөк чайнап, жутуп, сиңимдүү кылып, көзүңүздү ачып, уйкусурап көз жумуп алып жебей, ооз чайкап, бетти музак суу менен жууп келип жесеңиз аябай тамакта даамдуу болот буюрса. 10, 20, 30 жылдык каза намаздарын 5 маалга өзүнчө ниет айтып окуйбузбу? Намаздан тышкары зикирлерди окубай койсо болобу? Казада 10-20 жылдык каза намаздарды өзүнчө окуйсуз. Азан айтып окуйсуз, камат айтып окуйсуз. Сөз түрдө окуйсуз да. Намаздан тышкары зикирлерди. Ошол бир күндүк 5 вакыт намаздын казасын берип туруп, эң аягында бир зикир кылып тура бересиз да. Ороза айында гусул бузса болобу? Суроо түшүнүксүз болуп калыптыр. Мен ошон үчүн буга жооп бере албайм. Ороза айында гусул бузса болобу? Менин 5 маал намазды убагында окуганга эч мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Куптанда баарын окусам болобу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Абдуллах ибн Мас'уд сурап атат да, я Расул, айтыңчы. Бу дүйнөдөгү инсандын, адамзаттын жасаган иштеринин ичинен Аллах Таалага сүйүктүүсү кайсыл дедилер пайгамбарыбыз? Ас-салату ли вактиха. 5 вакыт намазды өз учурунда окуу деди. Өз учурунда окуш керек. Эмне иш кылсаңыз дагы өз учурунда. Такыр чолоңуз тийбесе, анда фарздарын окуң. Фарздарын пешиндин 4 рекет фарзын окуң. Асырды окуң, шамдын 3 рекет фарзын окуң, ушинтип окуң. Менин баламдын ысымы Муслим. Сүннөт жолу менен жарык дүйнөгө келген. Кайра дагы отургузса болобу жана кандай багытта тарбияланыш керек? Аллах Таала атына затын жараштырсын. Муслим, мусулман. Сүннөт жол менен жарык дүйнөгө келген. Эми аны өзүңдөр көрүңүздөр. Врачка, дарыгерге алып барып, сүннөткө отургуз керекпи же дагы ушул боюнча калган жакшыбы деп. Эгерде сүннөткө отургуз керек болсо, отургузуп койгонуңуздар абзел. Жаш баланын зарасы кийимине тийип калса, ошол кийим менен намаз окуй берсе болобу? Жок, болбойт, жууш керек. Сөз түрдө жууп туруп, анан окуш керек. Жай намазды дагы, кийимди дагы, ошол килемче, төшөктөрдү дагы сөз түрдө жууш керек. Ал зара балит да, этият болуш керек. Бейнамаз болуп калат. Кудай сактасын. Таравих намазды өзүм окуп жатам. Таспих айтпай окуса болобу же айтыш шартпы? Угуң, таравих намазды 2 рекеттен 20 рекет окуйсуз дагы эң аягында анан таспих айтасыз. Эгерде таспихти билбесеңиз, анын ордуна өтчү башка субханаллах бар, Алхамдулиллах бар, Аллаху акбар деген бар, ла хавля ва ла куввата илля биллах деген бар. Жана башка сүрөлөр бар. Ихласты окуп коюң болот. Тинч имплант салдырсам болобу? Рахмат. Эгерде сизге ушул ыйык Рамазан айы сөз түрдө салдырыш шарт болсо, анда аргастан салдырасыз. Эми бир аз чыдай турсаңыз, менимче ушул мына коменданттык саат жоюлуп, карантин алына турган болсо, ошондой сөздөр болуп атат. Анан кечкурун ошол тиш докторлору менен сүйлөшүп туруп салдырасыз да, ооз ачылгандан кийин. Ооз ачар убактысы кириш керекпи же азанга карай берсе болобу? Окуй. Өзү азан өзү ооз ачар убактысында айтылат да.
Азан эч качан ооз ачардан мурда айтылбайт. Эгерде ооз ачардан мурда айтылган азан болсо, ал азанчынын курсагы ачып кеткен. Ооба. Жакшылап карагыла. Ооз ачардан мурда эч качан азан айтылбайт. Азан айтылган учур өзү ооз ачар. Ооз жабыктан аспай чексе болобу? Мына бул сураны берерде кичине уялыш керек. Наспай дегенди кантип чекесиңер билбейм, тооктун кыгындай кылып. Ооз жабыкта, ооз ачыкта деле такыр чегилбей турган нерсе бул өзү. Такыр чегилбей турган нерсе. Болбойт. Оозуңар ачылып калат. Баланы канча жашка чейин эмизиш керек? Толук жооп бересизби? 2 жыл. Бала ден соолугу, эс акылы мыкты болсун, менин чамам жетет десеңер, 2 жыл эмизгиле. Тамакка кошуп деле эмизе бергиле, тамак, башка тамак кошсо. Бирок кээ биркилер бала эмизип атып кошпойлуу болуп калат. Демек анда баланы чыгарышка мажбур болуп калат. Же болбосо оорулуу себептен, жана дагы башка себептен чыгарсаңар боло берет. Эч кандай зыяны жок. Менете киримкелерде биринчи күрөң воспаление болуп калат. 3 күндөн бери ушундай күрөң болуп атат. Азаздан эле бир күндө 2-3 жолу оозум ачтым. Кандай кылышым керек? Бул ар бир аялдын өзүнө таандык. Ал өзү билет. Мисалы, тазалык күн өзү канча күн? 15 күн тазалык күнбү? Демек 15 күндөн кийин дайым бир аялдын адаты ошол 16-күндө келиш керек болчу. Бул тазалыктын аз мөөнөтү. Кээ бир аялдар 20 күндө, кээ бир аялдар 1 айда көрөт да. Ошол адатыңарга карап кете бересиңер. Этекирдин өзүнүн сыпаттары бар, ошого жараша өзүңөр кабыл алып, оозуңарды ачып жаба бересиңер. Менин көзүмө кичине кезимден ар кандай нерселер көрүнө калат. Эмне экенин түшүнбөйм. Өңдөрү кара нерселер толук көрүнбөйт. Бир заматта бир же жок болуп кетет, бар же жок болуп кетет. Эмне кылсак болот? Бул эми бир жиндердин сиз менен ойнонушуп атканы болсо керек. Жакшылап дем салдырып, өзүңүз дайым зикирлерди айтып, кулагыңызга тынбай азан айтып жүрө берсеңиз, бул нерселер жок болуп кетет буюрса. Азанды аял киши да айтыш керекпи? Же үйдөгү эркек киши айтса жетиштүүбү? Намаз үчүн азанды аял айтпайт. Намаз үчүн азанды аял эч качан айтпайт. Намаздан бөлөк, мисалы, баласынын кулагына айтса болот, ушинтип айтса боло берет. Бирок намаз үчүн азанды жалаң гана эркек айтат. Сүйүктүү бир туугандар, бизде алдыда кыска мөөнөткө жарнамалык бөлүк, андан кийин кайрадан түз эфирде жолугушабыз. Assalamu alaikum. Kayradan ile biz Marwa telekanalında tüz efirdemiz. Biz sizlerden kelgen sorularga alыбыздын жетинчи жооп берип атабыз жетишкенибизге. Kur'an-ı Karim'di jattagım kelip жатат. Эмнеден баштайм, устаз? Машаалла. Аллах ийгилик берсин. Мындай суроолор жакшы, мыкты суроолор десе болот. Kur'an-ı Karim'di жаттайм деген инсан, демек ал эң мыкты инсан болгусу келген. Kur'an-ı Karim'di жаттайм деген инсан Алланын сүйүүсүнө арзыгысы келген, бейиштен орун алгысы келген, атасы менен апасын эмгексиз, амалсыз бейишке киргизгиси келген инсан. Фатихадан баштай бериң, белди бекем буып туруп, азадан жаттай берсеңиз, жаттап бүтөсүз буюрса. Мен менен байланышсаңыз, чогуу жатташабыз иншалла. Эң мыкты. Азыр мына Кур'ан түшкөн ай, ыйык Рамадан. Ушу силерге ошо Рамадандан бир белек болуп калсын. Ошо Рамаданда жаттаган сүрөлөрүм деп кийин бирөөлөргө айтып жүрө турган болгула. Рамаданда көбүрөөк Кур'ан жаттап алгыла, көбүрөөк Кур'ан кайталап алгыла. Намаз окуп жатканда ойума жаман ойлор келип жатат. Төшөк астымдагы нерселерге намаз окуп ширк кылтамбы деген ойлор келтат. Эмне кылсам болот? Төшөк астымдагы нерселерге намаз окуп эч кандай ал төшөккө намаз окуса, жай намаз салып алып ширк болбойт да. Ошон үчүн намаз баштаардан мурда деги эле өзү инсан жашоосунда Кул а'уду би раббил фалак
Kul a'udhu bi rabbin nas деген сүрені дайым оқып, дем салып жүріш керек. Анан көбінше A'udhu billahi as-sami'il alim bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minash shaytanir rajim деген сөзді аябай көп айтыш керек. Бағымдат намазы менен шам намазында өте көп айтыш керек. Ошондо Аллах Таала аны шайтан назгырыгынан, васвасадан, ушундай жаман ойлордон өз сактайт. Устаз, мунафик сыпаттардан кутулуу үчүн кандай амал сунуш кыласыз? Аллах Тааладан биринчиден сураш керек. Жардам сураш керек. Аллахумма инни а'уду бика минан нифак. Аллахым ушу мунафиктыктан, эки жүздүүлүктөн Аллахым өзүң сактагын деп дуа кылыш керек. Анан дайым чын сүйлөш керек. Чын сүйлөө бул мунафиктыктан адамды алыс кыла берет да. Берген убадага туруу мунафиктан алыс кыла берет да. Урушуп кеткенде тилди тыйып коюу мунафиктыктан алыс кыла берет. Сүйлөгөндө дайым чын сүйлөш бул мунафиктыктан алыс кыла берет. Чындыкка алып келе берет да. Намазды жаңы үйрөнүп жатам, жай намазым жок, ордуна полотенце урунуп турсам болобу, карантин бүткөнчө? Машаалла, болот. Эгерде ушу Бишкекте болсоңуз, мен өзүмдүн атымдан бир жай намаз белек кылам иншалла. Каерде болсоңуз деле бир жай намаз белек кылайын, мага бир дуа кылып коесуз иншалла. Оозбек учурда кыздардын этек кири келсе орозо бузулат. Бузулуп калат. Бузулат деген ооз ачылат деген түшүнүк. Орозо тутса дагы орозо өтпөйт. Качан тазалангандан кийин анан кайрадан дароо тутуш керек. Намазды карап алып окуса болобу? Жаңы үйрөнүп жаттым эле. Таалим үчүн эми ушундай бир чоңураак барака, мындай болгон бир чоң барака жазып коюп, таалим үчүн окусаңар болот. Муну силер бир 1-2 күн ичинде үйрөнүп аласыңар буюрса. Бирок мындан да жакшысы намазды мыкты билген инсанга шерек болуп жанында туруп жыгылып үйрөнүп алсаңар абай жакшы, ошол батыраак үйрөтөт. WhatsApp'тагы акча утасың деген оюндардан ойносо болобу? Бул болбойт, харам. Биринчиден убакытты кетирет, экинчиден ал кумар, үчүнчүдөн алар эч кандай чындык эмес, жалган. Мен андайга ошондойго кабылган киши менен сүйлөштүм. Алар салып кой, момунча акча келатат, сага бир акча келип калат, азыр өтө эле чоң суммада акча, миллион эптеп нерсе кылып таркатып коесуң ошол жака. Мына жерге келип калды, мына жерде турат, азыр ошого $5000 жөнөтүп бересиң деп, бир 30-40 миң акчасын алдыртып, ыйлап мага келди бирөө. Ошондойлорго кабылып калбагыла. Ассаламу алейкум. Эмчегемизген баланын шилекейи кийимге жукса бейнамаз болбойбу? Жок, болбойт. Эч кандай бейнамаз кылбайт. Шилекейи сууга тамчылап калса дагы дарат ала турган сууну валид кылбайт. Эч кандай бузбайт. Жада калса эмчектеги сүт тамчылап, сууга тамчылап кетсе дарат алсаңар болот. Эч кандай жийиркенбегиле, булгабайт. Орозо болуп туруп тушка түшсө болот. Эмнеге болбосун? Салкындаш үчүн, кээ-биркилер күндүзү жунуп болуп калып атат, ихтилам болуп түшүркөп жуунса болот. Сөз түрдө. Же болбосо мындай бир уятуу жерге барганда тазаланып барыш үчүн жуунсаңыз болот, абайлап этиеттанып. Күйөөм Америкада 4 жыл болду кеткенине, ал келбейт. Мен бармакмын балдарым менен. Эми барганга запрет кылды. Никебиз эмне болот? Экөөбүз эки жакта калдык. Никеңер бузулбайт. Эч качан талак түшпөйт. Күйөөңөр бир аргасын таап, силерди алып кетиш керек. Сөз түрдө чакыруу жөнөтүп алып кетиш керек. Жол табылат, кыжалат болбогула. Никеңер эч качан бузулбайт. Сен анын уруксатысыз эч жака чыга албайсың. Же келет, же сен барасың иншалла. Чогуу жашайсыңар. Кол канаса орозо бузулбайбы? Бузулбайт. Кол канаса орозо эч качан бузулбайт. Орозо бузулуш үчүн адам баласынын ашказанына, анан тамырларына азык болуп кирсе гана. Киргенде дагы ашказанга барыш үчүн сөз түрдө адатка айланган жол менен
мурундан, анан ооздон кирген тамак аш менен анан ооз ачылат. Саламатсызбы, мен намаз окуйын дедим эле, азыр мен 12-ге чыктым, багымдат намазын окуп туруп эле оронуп алсам болобу? Мына азамат, мына мунун суроо десе болот. Азамат, бар бол, өмүрлүү бол, ыймандуу бол, бештик бол кагылайын. Намазга бекем боло бер. Аймагыңа жараша, кырдаалга жараша, ата-энең менен кеңешип, кийимиңди оңдоп, түздөп, бир отоло чүмкөнүп албай, башка бирөөлөр жаман ойдо калбас үчүн аймакка карап кийин. Акыйда деген илим эмне жана кайсы китептерден үйрөнүүгө болот? Акыйда деген бул ибадаттын оңолушуна, ширкке кетип калбаш үчүн, бидаттарга чөмүлүп кирип кетпеш үчүн, адам баласы өзүнүн Аллахка болгон ишенимин өтө жогорку деңгээлде түз кармап жашаш үчүн илим. Буну Акыйда ан-Насафия деген китептерден окусаңыз болот. Мен орозо кармап жатам, кызым 6 ай болду, эмчектен чыгып кетти, 1 айлык дагы боюмда бар. Эч коркунуч жокпу, рахмат. Эч кандай коркунуч жок. Адам өзүнө өзү эле бөкөчү болуп коркутуп албаса, эч кандай коркунуч жок. Орозо өзү адамга бөкөчү эмес да. Орозо күнөөнү кечирет, ден соолукту чыңайт, бейиштик кылат, таква кылат, баардык денени аруу кылып тазартат да. Тута бергиле азаматтар. Ассаламу алейкум. Орозодо баланы өөп алса, орозо бузулбайт, таптакыр бузулбайт, 10 жолу өпсөңөр да бузулбайт. Азан айтканы бизге угулбайт. Бизге азандан мурун намаз окуп алса макрух. Азыр кантсек болот, макрух деди. Азан угулбаса, анда силер мындай кылгыла. Календарга карап ооз ачкыла. Анан өзүңөр азан айтып намаз окугула. Бирок муну эскертип коюш керек. Марва телеканалынан кетип бараткан азандардын бүт бардыгы, бул азандар Бишкек убактысы менен гана айтылат. Анан алыс каймактагылар ушул Марва телеканалынан айтылган азан менен ооз ачып албагыла. Анткени 10 мүнөт айырмачылык бар жерлер бар да. Мисалы Лейлек, Баткен, Ош деген жерлер 10 мүнөт, дагы бир райондору ушул 10-12 мүнөткө чейин айырмачылык бар. Абайлагыла. Тамеки жасап жатып, жытын жыттасам бузулбайбы? Тамак жасап жатып, жытын жыттаса бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Эч кандай бузулбайт. Тамак жасап жатып, жытын жыттасаңыз бузулбайт. Андан аргасыз да, мисалы, кутулууга аргасыз да, мисалы, жыттаганча немете бересиз. Бирок тамеки чеккен кишилер келинчегинин очокто тамак бышырып жатканда жаккан отунун түтүнүнөн атайын барып жыттаса ооз ачылат. Даарат жок, эртең менен оозду жапса болобу? Өзү сухур кылыш үчүн даарат алуу шарт эмес. Даарат багымдат окуш үчүн шарт да. Оозду, мурунду, бетти жууп, чайкап, сухурду кылып, анан оозду чайкап, кийин бүткөндөн кийин даарат алып багымдат окуй бересиз. Сажда аятын жаттап атып, канча окуса, ошонча сажда кылыш керек. Жок, сиз 1000 окуйсузбу, бир орунда отуруп, демек анда бир сажда кыласыз. Мына ол жерде 1000 жол окудуңуз сажда аятын. Сажда кылбай туруп кетип, тияка барып туруп, дагы 1000 жол окудуңуз. Ошондо бул жердеги бир сажда кыласыз, тиги жерде окуганыңыз үчүн бир сажда кыласыз. Сажда аятын канча жерге жылып окусаңыз, ошонча сажда кыласыз да, жылганыңызча. 4 кызым бар, бала багып алса болобу? Бул кыздан өткөн байлык жок өзү. Ошон үчүн сахабалар кайсыл ата-эне биринчи кыздуу болсо, үйүндө биринчи, экинчи кыздуу болсо, Аллах анын үйүнө береке бериптир деп айтышкан. Кызды үйдө кыл жатпайт деп ошондон калган. Кызды үй бул береке. Эми бала багып алуу ниетиңизди келинчегиңиз менен, ата-энеңиз менен, бир туугандарыңыз менен кеңешип жүзөгө ашырсаңыз болот. Тамак алдында Куран окуйбуз да, ошондо көбүнчө апам окуйт, аял киши окуса эч нерсе болбойбу же кандай? Аял киши окуса аябай мыкты болот. Анткени эне да
көпчүлүгүндө ушул аял Куран окубайт, аял тоок сойбойт, кой сойбойт, кой сойсо да баканды минип алып соет деген бир акмак түшүнүктөр бар. Аял деген ал инсан, ал сенин апаң, анын таман астында бейиш катылган. Окусун. Витир важип намазы каза болобу, казасын окуш керекпи? Албетте, эгерде витирди кандайдыр бир шарт менен, себеп менен окуй албай калсаңыз, Кудай сактасын эме, казасын бересиз. Куфтан намазын кандай казасын берип атсаңыз, витир важиптин да казасын сөзсүз түрдө окуп бересиз. Сөзсүз түрдө витир да каза болуп калат. Кудай сактасын. Таравини тасписи жок окуса болобу? Рахмат. Болот. Көпчүлүгү ушу таравих таспихини билишпейт да. Анткени мурдагы мечит ачык мезгилде хатым жана таравих учурунда эл жама жөнлүктө кылып, мечиттин эле муаззин карылары таспих айтып, эл аны жаттаган эмес. Мына эми баары бул иш башына түшүп, ойбой, бул таспих деген бар турбайбы, жаттабасак болбой турбайбы деп азыр түйшөлүп атат. Жаттай албасаңыз, кагазга жазып алып бир окуп койсоңуз болот. Эгерде ал такыр билбесеңиз, ордуна Ихлас сүрөсүн окуп койсоңуз болот. Жагымсыз жытты жыттаса орозо бузулабы? Жок, бузулбайт. Таптакыр бузулбайт. Бирок этият, абайланган этият кылыш керек. Өтө таква инсандар ошолорда жыттаган эмес. Битир канча сомдон? Аялым бар, никебиз бар, никени кайра жаңыртса болобу? Менде ушул азыр карап көрөйүн, мына менин планшетимде азыр ушул жерде эгер садака фитир жөнүндө маалымат болсо айтып берейин. Садака фитир чыккан болчу, бирок азыр мен таап калсам айтам, таппай калсам анда айта албай калышым ыктымал. Садака фитир буудай менен 35 сом, мейиз менен 384 сом бересиз. Ундун эсеби менен 60 сом, арпанын эсеби менен 54 сом, курманын эсеби менен 512 сом. Ошон үчүн колунда бар бизнесмен, байлар, айлык маянасы жогоркулар сөзсүз түрдө ушул мейиз менен курманын баасын бергиле. Мейиз 384 сом, курма 512 сом. Биз дайыми бирөөбүз менен ушул мейиздин же курманын баасын беребиз. Ал эми баягы өзү араң жашап атат байкуш. Алар 35 сом, буудайдын эсеби менен же арпанын эсеби менен 54 сом, же ундун эсеби менен баасы менен 60 сом берсе болот. Никеңер бар болсо аны жаңыртуу шарт эмес. Кудай сактасын эми. Аны жаман сөз айтып албасаңыз жаңыртуунун кажети деле жок. Мейли күмөн сүрөп атсаңыз, жаңырткыңыз келип атса, барып бир имамды алып келип нике кыйдырып алың. Орозодо билбей тамак жеп алдым, эми эмне болот? Билбей жеп алдыңыз да, бирок билгенден кийин токтотуп койдуңуз. Ушундайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким ыйык Рамазан айдын күндүзгү күндө жаңылып жеп алса, же ичип алса, бир нерсени ууртап алса, дароо билип токтото калса, Аллах Таала ал бендеси менен периштелерге мактанат. Көрдүңөрбү? Мен бендемдин менден корккондугун, жеп атып ичип атып менден коркуп токтотуп койду деп. Бирок анан жеп атып сезип калып ишип өлдү эми. Болушунча болду деп самсанын кайра жарымын жеп койсоңуз, анда жарымын жегендигиңиз үчүн бир күнгө 60 күн казасын бересиз. Ошон үчүн токтотуп чыгарып коюш керек. Эртең менен саат 8ден кийин тишти зуб паста менен жууса ооз ачылбайбы? Тиш паста менен оозду жууу ниет кылгандан кийин дурус эмес, макрух болот. Өтө абайлаш керек. Алкымга, тамакка пастанын даамы кетип калса, ошол күnkү орозонун бир күндүк казасын орозо бүткөндөн кийин бересиз. Саламатсызбы? Орозо кармап тырнагымды тиштегеним калбай жатат. Эмне кылсам болот? Абайлаш керек. Бул мунуларга сизге ушул 10 манжага бир нерсе кийгизип коюш керек экен. Тиштей албай турган нерсе кийгизип коюп адаттан калбасаңыз, калбайт окшойсуз да. Ошол
калтырып коюш керек ошону. Бир нерсе кийгизип болсо да калтырып коюш керек. Бирок орозоңуз бузулбайт, этият болушуңуз керек. Күнүмдүк турмушта амин, алхамдулиллах, астагфируллах дегендин кыргызчасын айтыш керек деп эжем талашып атат. Сиздин оюңуз. Амин деген кабыл кыл деген. Алхамдулиллах деген Кудайга шүгүр деген. Астагфируллах деген Аллахтан кечирим сурайм деген. Маанисин айтасызбы кыргызча, өзүн айтасызбы айырмасы жок. Айта бериңиз, экөө тең сооптуу. Орозо кармап атам, бүгүн уруша кеттим, мушташып ооз ачылдыбы? Жок, ооз ачылган жок, бирок ушу бүгүнкү орозоңуздун маанилүүлүгү, сообу бир аз кемейип кетти да, азайып кетти. Катарлаш сиз менен тутуп аткан кошуна тууган уруктардын тутуп аткан орозонун сообуна караганда сиздики кыйла төмөндөп кетти да. Мисалы күнүгө бир көчөгө бир бай келип, баарыңарга ошол 10 миңден ошол акча берип турам десе, сөгүнгөндөргө жазасын берип коем, катыгын колуна карматып коем деп сөгүнгөн кишиге келип туруп, бүгүн сага деп 1 сом берип, калгандарын 10 миң сомдон берсе, аябай ызаланасыз да. Куд ошондой болуп атат да, бул жолку сиздин орозоңуздагы. Мен келинчегиме талак берип койгом, бирок бирге жашайбыз, балдарыбыз бар, эмне кылыш керек? Ушу талак маселесине келгенде, мен өзүмдү аябай этият кылам. Анткени силер кантип талак айттыңар, качан айттыңар, канча талак айттыңар, аны жазбай эле учка жазып коюпсуңар. Анын үчүн муфтиятка барып, анан жообун алгыла да. Ооз ачарда арабча дубаны окубай эле кыргызча дубаны айтса болобу? Албетте болот. Баарыбыз эле кыргызча кайрылабыз. Кудай Тааладан, Аллах Тааладан кыргызча суранабыз. Тилегибизди, максатыбызды, оюбузду, дитибизди коюп кыргызча эле айтабыз, баарын шырылдатып. Таравих намазын жолдошума абысыным да уюп окуса болобу? Болот. Албетте болот. Абысыныңыз, чоң абысыныңыз, кичине абысыныңыз, кайненеңиз, сиздин апаңыз күйөөңүзгө ыкта кылып окуса болот. Кээде сухурга турбай калып, күндүз кыйналганда оозду ачып алса карыз болобу? Рахмат. Бул кандай? Азыр көпчүлүк мына карантинде турган учурда көп адам күнүн түнгө алмаштырды. Түн эч ким уктабай атат. Мисалы биз уктабайбыз да. Үй бүлөбүз менен. Сухур деген калбайт, Кудайга шүгүр. Бирок сухурдан калып күндүзү мен түнү сухурдан калып калдым эле деп ооз ача турган болсо, ал өтө чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким орозонун күндүзгү күнүндө атайлап ооз ачып, кийин өмүрүнүн аягына чейин бирде күн ооз ачпай орозо тутса дагы, ошол Рамазандын күндүзгү күнүндөгү күндүн орозосун ачып иргендиги үчүн ал күндүн сообуна өмүрүнүн аягына чейин туткан орозосу дагы жетпейт деген. Устаз, аялым жана апама таравихте имам болсом, ниетти кантип айтам? Эч кандай имамга өтүп атканда аялым менен апама имам болдум деп ниет кылбайсыз. Жөн эле алдыга чыгасыз, куфтанга ниет кыласыз, алар сизге ниет кылып уюйт. Сөгүнүп алсаң орозо кабыл болобу? Эми сөгүнбөң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким ыйык Рамазан айда тилденгенин, сөгүнгөнүн, богоздонгонун, бирөөнүн жакасына асылганын, жалган айтып сүйлөгөнүн, ушак имиш сүйлөгөнүн токтотпосо, Аллах Таала анын орозосунун туткан орозосундагы курсак ачкандыгы менен суусагандыгына назар салып да койбойт. Кыяматта сизге Аллах Таала бул дүйнөдө сөгүнгөндүгүңүз үчүн сизге сөгүнгөндүгүңүздү, курсак ачкан, суусагандыгыңызды көрсөтөт, башка сооп жок да. Мен неберелүү болдум. Атын Хадижа койдум. Кулагына азанды 40 чыккандан кийин айттырсам болобу? Хадижа деген ысымды жакшы коюпсуз. Бирок азанды заматта айтырыш керек. Заматта айтыш керек. Азыр 40 чыкканын күтпөң. Өзү сүннөтү бала төрөлөрү менен оң кулагына азан, сол кулагына икамат айтылат. Бир айтып коюп эле ошол боюнча жок болуп кетпей, күнүгө азан айтыш керек. Күнүгө азан айтыш керек. Тынбай.
Телефон бар, жагызып мисалы. Үйгө, ошо наристе жаткан үйгө азанды бийик кылып коюп койгула. Кур'андын үнүн бийик кылып коюп койгула. 40-ын чыгышын күтпөң, тезинен азан айттырың. Фатиха менен Кул хуаллаху ахадты экөөнү билем, намаз окусам болот. Өтө улуу эки сүрөнү билет турбайсызбы? Албетте. Ихласты окуң, Фатиханы окуң, ихласты окуң. Ошол ихлас деген ошол Кул хуаллаху ахад. Ушул эки сүрөнү билген, эми 3-үнчү сүрөнү жаттаганга чамаңыз жетпей атабы? Мен дагы бир кыска сүрө билем мен. Астагфирулла. Инна а'тайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Ушуну жаттап коюң, 3 сүрө билет. Билген болосуз ошондо иншалла. 14 жашымда жаңы кармап жүргөндө талай иштерине байланыштуу оозумду ачып алгам. Бир күн карызын кармагам. 60 күн кармашым керекпи? Болбойт экенин билген эмесмин. Эми 14 жашында бул кыз балабы, уул балабы билиш керек. Өзү бойго жеткен күнүн, жылын, жашын такташ керек да. Эгерде бойго жеткен абалда ушул бала же кыз 14 жашында талай иштерине байланыштуу оозун ачып алса, анда казасын берет. Толук 60 күн казасын берет да. Билбей ачкандык үчүн дагы казасын берет. Анткени орозонун күндүзгү күнүндө атайлап ооз ачты. Билбей эмес, атайлап ооз ачты. 60 күн казасын беришин билбесе дагы атайлап ооз ачкандык үчүн. Мен биринчи жолу орозо кармап жатам. Аялдардын даарат алуу жолун билбей жатам. Айтып коесузбу? Аялдардын даарат алуу жолу менен эркектердин даарат алуу жолу окшош да, окшош. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп колду 3 жолу жуабыз. Оозду 3 жолу чайкайбыз. Бирок Рамазанда каргара деп тээ алкымга чейин оозду көтөрүп чайкабайбыз. Оозга суу алабыз, чайкайбыз, 3 жолу түкүрөбүз. Суу ары кетип калбасын. Мурунга суу алганда да каңырыкка жеткирип тартпайбыз. 3 жолу оң кол менен суу алып, сол кол менен кагабыз. Оң кол менен жүздү 3 жолу жуабыз. Оң колду чыкканга чейин, сол колду чыкканга чейин жуабыз. Андан кийин баштын баарына мас тартабыз. Андан кийин 2 аякты жуабыз, ушу менен дарын бүттү. Ассаламу алейкум. Тарабих окуган парспы же сүннөтпү? Үзүр киши имамчылыгына болобу? Тарабих намаз окуу бул суннат. Суннат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуган, ошон үчүн окуйбуз. Бул эркекке дагы, аялга дагы. Үзүрлүү киши имамчылыкка качан өтсө болот? Андан башка намазды толук биле турган, кырааты, сүрөлөрдү мыкты окуй турган, фарз сүннөттөрдү андан мыкты эч ким билбесе, ошол өткөнү жакшы. Бирок андан мыктыраак бирөө башка бирөө болсо, ал башкасы өткөн жакшы. 5 маал намаз окубай эле багымдат намазын окуса болобу? Мага ушундай суроо берди бирөө. Мага Камбаркан фольклордук ансамбли, ошол тобу бир кыз неге ушу 5 вакыт намаз окуш керек? Багымдат эле окуп койсо болбойбу деди. Мен айттым, жок, 5 вакыт намаз окуш керек дедим. Антсем да түшүнбөдү, мынсем түшүнбөдү. Көп топтун арасында 2-3 жолу сурагандан мен бир шарт коем, эгер ошону аткарсаң, багымдатты окуй бер дедим. Калган окубай эле кой. Айтың деди. Мен айттым. Комузуңду чыгар, кабынан чыгарды. 2 кылын жулуп ташта дагы. Мага 1 кыл менен машботойду, же болсо дагы башка күнү ушу кыямына чыгарып келтирип чертип бересиң, окуй бересиң дедим. Десем, болду, мен түшүндүм, 5 вакыт окуйм дейт. Ошон үчүн багымдатты окугандан кийин калган 4-өн да кошуп окуш керек, сөз түрдө. Булар бири-бирине эреши аркак. Бир күндөгө 5 вакыт намаз окуш, бул фарз, милдеттүүбүз. Жолдошум оозун эрте эле жаап салат. Жумушка байланыштуу, уйкудан калып жатам дейт. Болот. Эч кыжылат болбогула. Сухурга жетпей эле тоюнуп, ооз башын чайкап, ниет кылып жатса болот. Түнү бою уктабай ооз жапкандан кийин күндүз ифтарга чейин уктаса, ошондой орозо болобу? Эми бул күндүзү ифтарга чейин уктаган адам, бул кандай уйку, мунун уйкусу кандай? Ошону көрүш керек. Ошо силердин уйкуңардан уйкусу жокторго берип коюш керек кичине. Түнү бою уктабайбыз мисалы биз. Мен күндүз кичине уктап, бир 3-4 саат уктап, кайрадан сабактарымы ошол кыдырам. Мага ошол жетиштүү. Анан кечке уктаган адамды көрө элекмин, чындап айтканда.
тасбихни даратсыз тартып отурса болобу. Тасбих айтыш үчүн, зикир кылыш үчүн кыбланы кароо, убакыт же болбосо дарат алуу шарт эмес. Каалаган айып алып, жатып алып айтсаңыз деле боло берет. Даратсыз айта бересиз. Субханаллах, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп айта бересиз. Мен былтыр мурундан кан акса, ооз ачылат деп бир адамдан уккам. Менин мурдум канап орозодо ооз ачкам. Кандай болот? Айтып коесузбу? Аллах разы болсун, рахмат. Ошон үчүн чымчыкты сойсо да кассапчы сойсун деген. Жөнөкөй эле өзүңүз сыяктуу адамдардан угуп эле шарият экен деп амал кыла бербеш керек. Илимдүү, билимдүү адамдардан сураш керек. Мурун канаса ооз ачылбайт. Тиш мурун канап качан алкымга кетип жутуп алсаңыз же атайлап жутсаңыз анан ооз ачылат. Жөндөн эле мурун сыртка канап атса анда ооз ачылбайт. Ошол ооз ачып жүрген күнүңүздүн казасын толуктап беришиңиз керек. Намаз окуп атканда кекире берем. Акыбал кандай болот? Ошол кекирбегенге аракет кылыш керек. Кекирбей койгонго аракет кылыш керек, абайлаш керек, тынчыраак. Сүйүктүү бир туугандар, биздин түз эфирдеги суроо блогу дагы жабылды окшойт менимче. Аягында аз гана убакыт калды, андыктан мага берилген убакыт истигфар жөнүндө сөз кетип барды эле. Сүйүктүү бир тууган, Аллах Таала өз аятында алардын капталдары, жамбаштары тетежафа жунубухум анил мадажи. Алардын жамбаш капталдары төшөк көрбөй таң аткыча түн уктап ибадат кылчу эле дейт Аллах, бейишке кире турган эң мыкты өзүн сүйгөн бенделерин мактап. Кanu qalilan minal layli ma yahja'un. Алар кезде түн ибадат кылып атып, бир аз таянып, жамбаштай кетип, кыйгачтай кетип, куш уйку кылып койчу алар. Анан алардын бир жакшы адаты, дейт Аллах мактап атат. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ошол түнү ибадат кылып атып, кичине жамбаштап уктап кеткенин шунчалык күнөө сезип, асхар сухур мезгилде, сахар мезгилде Аллахым сага ибадат кылып атып, түнү уктап калгандыгым үчүн сенден кечирим сурайм деп истигфар айтышчу эле да. Алар өзү түнү уктаганга боло турган учурда дагы ибадат кылып, анан кичине жамбаштап кеткен уйкусу үчүн кечирим сурап атат. Кагылайын бир тууган, анан түнү уктабай сухурга чейин ойго туруп, сухурду жеп алып, багымдатты окуп алып, анан шамга чейин уктаган адамга мен таң калам. Рамазан биз үчүн берилген бир фурса, мүмкүнчүлүк, бир шанс. Рабиха мен рабиха, мында пайдаланган адам толук пайдалана алды. Хасира мен хасира, мында зыянга учураган адам орду толугус зыянга кептелди, Кудай сактасын. Ыйык Рамазан айга жеткен бар, жетпеген бар. Сурансак деле, суранбасак деле Аллах Таала жеткирди. Шүгүр кылып болсо дагы, жеткирип койгондугуң үчүн шүгүр. Болбосо менин кошунам ага эткенден такайтып ушу Рамазанга жетсем деп аябай аракет кылды, жетпеди. А мен суранбасам деле жеттим да деп акылыңарга келип, ыйык Рамазан айдын күндүзгү күнүн дагы, түнкү түнүн дагы Аллахка жаккыдай кылып ибадат менен өткөрө турган болсок, быйылгы өткөргөн ыйык Рамазан ай былтыркысынан ошонусу менен айырмалансын. Эмдиги ыйык Рамазан айга жеткирип калсак, ал Рамазан ай бүгүнкү тутуп аткан Рамазан айдагы орозобуздан дагы мыкты нерселер менен айырмаланып турсун. Чын айтканда, кээ бир адамдар ыйык Рамазан айда алар бейиштин жолдомосун колуна алышты. Ибадат менен алар Аллахтын алдына бийик кылып, сооп, ибадат мунарасын текелеп куруп коюшту. Ал эми көпчүлүгүбүз баягы эле үйрөнгөн адат калабы деп, орозо тутсак деле, жегенден, ичкенден тыйылсак деле, ушак айыңдан, жаман нерселерди көргөндөн, уккандан, тилденгенден, богоздонгондон, бекерпоздуктан, кумар ойногондон тыйыла албай атабыз. Андыктан Жабир радиаллаху таала анху, эгерде орозо тутсаң, сага кошулуп мүчөлөрүң да орозо тутсун. Эгер адал нерселерден орозо тутсаң,
anda sen aram neslerden oңой oltaң ele oroza tutup tıyıla alasың деген. Tutkan orozoңuzdарды Allah Taala kemçiliksiz kabul kılsın. Allah Taala uşul tutkan orozobуздун esebinen Allah jana Peygamber uada bergen beşti bizi sıylıqa Allah özü bersin. Kiyinki jolu dagı bir jolu tüz efirde joluqanğa çeyin saq salamatda qalыңыздар. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh.